Assalamu алейкум достор, тирүүлүк кеңселери менен кызыктуу жана биздин sevим нерселердин эң жакшысы албетте дени сак жашоо. Анан дагы тирүүнүн бир күнү өлгөндүн 1000 күн демекчи, баарыбыз узак өмүр сүргүбүз келет, бирок ал үчүн дээрлик эч нерсе кылбайбыз. Андыктан мен силерге азыр эң жөнөкөй 7 сунуш айтам, аларды аткаруу менен сөзсүз түрдө дени сак жашоого жана узак өмүр сүрүүгө мүмкүнчүлүк ала аласыздар. Ырас канча өмүр сүрөбүз жараткан бизге берген өмүрүнө жараша, бирок биз баары бир жакшы жашоого аракет кыла беришибиз керек, анткени ден соолук деле аманат. Биринчи айта турган сунушум, эч качан духуңузду түшүрбөңүз. Кайсы жерде болбойлу бизден мансап жагынан дагы, байлык жагынан дагы, интеллектуалдык жактан дагы жогору турчу адамдар табылат. Алар бизге басым өткөрүшү мүмкүн өзүнүн артыкчылыгы менен, бирок ушундай учурда биз ла хаула ва ла куввата илля биллах деген зикирди эстешибиз керек. Анын мааниси күч дагы, бийлик дагы бардык нерсе жаратканга таандык. Биз эмнеге ээ болсок, аны бизге ал берди. Жана биз өзүбүз ага ээ болуп алган жокпуз. Демек, бул текеберчиликти жөө турган эң маанилүү зикир. Ушул сөздү дайыма эстеп коюш керек болот. Сиз чырайга ээ болосузбу, күчкө ээ болосузбу, эмнеге гана ээ болбоңуз, бул сизге жараткандын берген белеги жана бул үчүн өзүңүздү башкалардан жогору сезүү чыныгы акмакчылык болот. Ушул нерсени эстеп коюңуз. Экинчи сунушум, албетте ашыкча салмактан арылышыңыз керек. Кимдин 1 килограмм ашыкча салмагы болсо, бул ал үчүн жан көйгөйлөрдү баштай турган негизги шарт болуп калат. Андыктан өзүңүздүн нормаңызды аныктап алыңыз. Мисалы, менин боюм 1,76 болсо, салмагым 76 килограмм болуш керек. Аял адам ушул эле бойдо 70-71 килограмм болуш керек. Аял адамдардын белинин өлчөмү 80, эркектердики 94төн ашпашы керек. Канчалык белибиз ичке болсо, ден соолугубуз дагы ошончолук жакшы болот. Иш менен эс алууну айкалыштырып туруу керек. Эгерде дайыма эмгектене бере турган болсок, сөзсүз түрдө ден соолукту жогото алабыз. Биз 24 саат иштеген тагдырда деле биз каалаганчалык байлыкты топтой албайбыз. Андыктан иш менен эс алууну айкалыштырып жүрөйлү. Анан дагы акыл эмгеги менен күч эмгегин дагы айкалыштырыш керек. Кечке күч корото бербей, анча-мынча ойлонуңуз деген сунушту айткым келип турат. Анан дагы зыян адаттардан сөзсүз түрдө алыс болуш керек. Жана ошондой эле башкаларга жакшылык кылуу керек. Ар күнү эң кеми 1-2 адамга жакшылык кылып туруң. Сиздин өмүрүңүз берекелүү болот дейт, бактылуу дагы жашайсыз. Ушул сунуштарды дайыма аткарып жүргөн аракет кылыңыздар. Анан жакшылык кылууга эң ылайык келе турган адамдар бул ата-энебиз. Ата-энелерибизди биринчи кезекте сыйлайлы, аларга жакшылык кылайлы, андан ачсак башкаларга көңүл бурсак болот.